көп акча табабыз деп бүт баягы уктап кетип авария болуп аткандар да ошондон да. Балдарыбыз такыр жок болуп кете элегинде Кыргызстанга кайтып, ошол жактан курсагыбыз аз тойсо дагы ошол жактан бактылуу жашоону кылсакпы деген пландарда буюрса. Энергетик ичишет, кофе ичишет, аралаштырып ичип алып жүрөктөрү кармагандар канча. Сыртка чыкканда Кыргызстанды баркын билишет көбү. Чындыгында эле ошончолук Америкада жашоо жакшыбы, таттуубу? Жаман жактары барбы? Бул жалкоонун жумушу негизичи. Анткени адамда өнүгүү өсүү болбойт. Биз ойлогон жанагы фильмден көргөн Америка жок. Жеңил эркин эс ала албайсың. Анткени артта кредит бар. Филадельфия Америка Кошмо Штаттарынын эң ири шаарларынын бири жана Пенсильвания штатындагы калк жыш жайгашкан кала. Ал Америка Кошмо Штаттарынын тарыхында маанилүү роль ойнойт. Анткени дал ушул жерде 1776-жылы бул өлкөнүн көз карандысыздык декларациясы жана конституциясы кабыл алынган. Шаар 1682-жылы негизделген. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин алыстагы алатоолуктар программасы Америка Кошмо Штаттарында, тактап айтканда биз Пенсильвания штатына караштуу Филадельфия калаасындабыз. Бүгүнкү күндө бул жерде биздин көптөгөн мекендештерибиз эмгектенип өз тиричиликтерин көрүп келет. Алардын арасында бүгүнкү менин каарманым дагы бар. Ой, куш келипсиңиз биздин жумушка. Бияк биздин жумуш, бияк биздин үй, жатакана. Ошол жумушка кечикпей, бияка бир кадам менен кирип келебиз да. Ошол биздин рабочий столубуз. Деген өзү муну койгондо мындай көбүрөөк киши мындай отура алат да. Анткени жакшы өзүнө белдерине ыңгайлуу кылып туруп, жакшы кылып жасап койгон. Ушундай столдор. Бул өзүнүн жанагындай стандартный столчугу да. Мында бир аз белдер талып ооруп баштайт. Бул атайын кандай көп алыс жолго ушулар жакшы. Канча болду Америкага келгениңизге жана кандайча келип калдыңыз эле? Ассаламу алейкум. Аты жөнүм Элдияр Мыршалов. Кыргызстандан Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлүп өскөм. Америкага келгеним 2018-жылы февралдан бери ушул Америка Кошмо Штатында эмгектенип келебиз. Келгенибизге 7 жылдан бир аз ашты. Кандайча келдиңиздер эле? Виза менен келдиңиздерби? Виза менен келдик. Биз буга чейин Европада 10 жылдап ошол жакта окуп, окууну бүтүп иштеп, ал жактан бир аз өзүбүздү кенен сезе албай, эркин сезе албай, анан ушул Американы бир көрөлү деп, үй бүлөбүз менен келип, бир ай көрүп кетели деген ой менен келдик. Бир айдан ашык көрдүк. Жактырып, бул жактагы плюстары көп экен, Германияга салыштырмалуу. Анан ушул жакта калууну чечтик. Кандай плюстары бар экен? Кандай жакшы жактары сизге жакты? Америкадагы эң чоң бир плюсу бул жерде адамдын иштеген убактысын мындай ченебейт экен. Анткени канча кааласа киши иштесе болот экен. Ошол эле убакытта Германияда көп иштесеңиз деле баардыгын стандарт түрүндө налог менен кишини ченеп коет да. Андан өйдө көп иштегенин эмеси мааниси жок болуп калат. Ошондуктан бул жакта бизнес болобу, жөнөкөй офис жумуштары болобу, бул жакта мындай иштеген саатын баалап, ошол көбүрөөк төлөйт экен. Ошол жагын биз жактырып калып калдык. Анан экинчи бир айта кетчү жери бул бир аз болсо дагы мындай
ал жакта деген биринчи очередте жөнөкөй эле квартира снимать эткенде карайт кишинин кайсыл жактан болоорун. Биринчи очередь 15 киши болсо, жалгыз арасында бир немец болсо, биринчи ошо немец кишинин немесин, кандидатурасын карап көрөт да. Анан шашпай калган кийинки төлөөгө эмеси болгон платежеспособный адамдарды анан карап баштайт да. Ушундай жагын биз байкап 10 жылдан ашык жашадык да. Бул Америкада болсо бардыгын да укугун бирдей кылып карайт экен да, ошол жагы бизге жакты. Улутуна карашпайт. Улутуна карабайт, анан бул жерде чыныгы таза кандуу американец деген негизи жок да. Бардыгы бүт жактан келген, бардыгы эле бир эмеден мындай түшүнөт да, бири-бирин мигрант баары эле. Болбосо да 2-3 поколение мурун ата-энеси мигрант болуп келген. Башынан өткөргөндүктөн элдерде көп мындай үстүрүүдөн басым жок да. Түшүнүшөт бири-бирин. Ошол чоң эмени байкадык да, айырмачылык. Чындыгында эле ошончолук Америкада жашоо жакшыбы, таттуубу? Жаман жактары барбы? Сөздүн түбүрүнөн айтканда, мен деген бул Америкада 7 жылдан ашуун жашап атам. Биз ойлогон жанагы фильмден көргөн Америка жок. Бул Америка деп биздеги аябай пропагандалап, Голливуд жыдалары аркылуу аябай чоң жакшы Американы көрсөтөт. Баары келгенден кийин, бир айдан кийин чыныгы мындай жүзүн көрүп, жанагы розовый очкилерин чечишип, анан жашоо таптакыр бөлөк. Кинодон көргөн бөлөк, биякта жашап, иштеп, эме кылган такыр бөлөк да. Мен айтмакмын, бул Америка страна возможностей деп мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү болгон менен бул жерде иштейт, бирок ошол адамды убакытта ошол адамды байлап коет экен да. Эмне менен байлайт? Биринчиден бул адамдарды кредит менен байлайт. Жана аябай катуу ошол иштегенге мындай жеңил эркин эс ала албайсың. Анткени артта кредит бар, үйдөр, машиналар жүргөн, ошол эле телефондон баштап ноутбукка чейин баары. Анан ошол адамга бул кысым көрсөтөт да, билинбеген менен психологиялык жактан менде карызым бар, банктан карызым бар деген мындай кысым бар. Ошол нерсе менен биз мындай Кыргызстанда көбүрөөк эркиндик бар экенин билебиз да. Анткени эмнеси болсо дагы өзүбүздүн үй бар, өзүбүздүн машинабыз бар, өзүбүздүн бардыгы уже сатылып алынган, уже мындай эс алсак да кенен эс алабыз да. Ошол айырмачылыктары бар. Мен ошого токтоло кетчү нерсе бул Америкадагы жашоо биз ойлогондой аябай укмуштуудай деле эмес. Муну даже башка жакта Кыргызстандан деле ушундай эмеге чыкса болот да, иштеп буйрса. Ошончо Америкада табаткан акчаны Кыргызстанда тапса болот деген. Тапса болот. Ошол эле убакытта мисалы биз трактордор 24 сааттын ичинде 18-19 саат уктай айдаган, ошол учурда деле Кыргызстанда деле ошол эмгекте көрсөт кылса, ошондой жыйынтык келет го деген ой бар. Биз азыр сиздин трактын ичине келдик окшойт, Элдер мырза. Куш келипсиз, мен кичинекей бөлмөмө. Канча жыл болду бул жерде трак айдаганыңызга? АКШда уже 7 жыл болуп калды буюрса. Бир аз өттү, 7 жыл. Негизи трак айдаш үчүн айтсаңыз, кандай экзамендерди өтүш керек, кандай документтер керек да? Биринчи дегенде эле жана жумушка болгон мүмкүнчүлүк эме, рабочий разрешение деп коет го. Ошол керек. Анан англис тили керек. Аны могул эменин ичиндеги бүт баарын айтып бериш керек. Анткени инспекторда экзамен тапшырып атканда баарын ишин, сыртын баарын болтуна чейин тетиктерди англисче айтып бериш керек. Анан аны CDL деп коет, ошол коммерческий commercial driver license деп коет. Ошол менен бул тракты айдоого болот. Анан чынын айтсаңыз, чындыгында эле ошо трак айдаганда Америкада көп акча табышабы? Негизи бул тракта деген ошол айтылган суммалар бар. Ошол жанагы айына 20 000 таптым деген акча суммаларда бул чындыгында эле табылчу акчалар. Анткени анын бир гана ошол көп апыртып айткан эмеси жана расходторду минус кылышпайт да көбүнчөсү. Ал мисалы чыгашалары эсептелбей калган. Көп жерде ошол
мындай солярканыкын алат, анан ал налог төлөнөт да. Жыл сайын ошол кээ бири болсо айына төлөйт, кээ бири жылдын аягында төлөйт. Ошол көптөгөн чыгашалар бул жерде көзгө көрүнбөгөн чыгашалар бар. Тракт бузулат. Ошонун баардыгын эме кылып келгенде жана 20 миңден бир айына бир 10 миң, бир 11 миң, 12 миң максимум калышы мүмкүн да. Ал жанагы апыртма болуп калат. Анткени жөнөкөй жумушка караганда эмнеге кыргыздар тракка умтулат? Анткени биринчиден биз бир аз мыйзамга туура келбеген эмелерди кылып, түнү күнү уктабай эки кишинин ордуна иштеп койгондуктан ошол тракттын акчасы көбүрөөк көрүнөт да. Бул чындыгында ошондо. Эгерде бул мондой логбук деп коет, муну карап туруп айдай турган болсо, американецтер бар, аябай эле аз маяна менен жашайт. Даже мен айта алам, жөнөкөй тракка караганда башка Макдональдста иштеген жумуштар жакшыраак болуп калат да, салыштырып көргөндө. Анткени аларда эч кандай расход жок. Бул тракта деген бузулса, жолдо тыгылса, баллону жарылса, бир эменин көпүрөнүн астына кирип кетет. Ушундай аябай кырсыктын эле мизинде жүрөбүз да. Ошого айта турган нерсе, бул аябай чоң рисктин арасында көп акча табам деп ойлойбуз, бирок салыштырып аягында эсептеп келгенде жанагы эле бир офистин эле эмеси болуп калат. Офистен алган маяна сыяктуу эле болуп калат да. Демек сиз айтып аткан ошо 10 миң, 12 миң долларды табыш үчүн күнү түн иштешет экен да, уктабай. Күнү түн иштешет. Ошол бул эми биринчиден ден соолукту кетирет, анан экинчиден мыйзамга каршы бир аз сааттар жасатып айдап, ошол жагынан өзүбүздү да кыйнайбыз, көп акча табабыз деп бүт баягы уктап кетип авария болуп аткандар да ошондон да. Ошол көп жакта кыянатчылык болуп калат да. Акыркы мезгилде ошо Кыргызстан жарандарынын арасынан дагы трак айдап баратып каза болгондор көп. Уктабай жүрүп, энергетик ичишет, кофе ичишет, аралаштырып ичип алып жүрөктөрү кармагандар канча, уктап ичип алып уктап калып турбай калгандар канча. Биз эми тракта көп жүрүп, бизде баардыгы мындай кучка болуп 4-5 болуп кишилер сүйлөшүшөт. Анан жана бири-бири менен эрегишип, конкурент болушуп, мен мындан көбүрөөк табышым керек деген эме да бар да, эго. Ошо менен дагы тытынып иштеп, жана жарыш болот кадимкидей. Анан ошол дагы ден соолукка эме кылып коет да. Бизде наоборот уже көптөн бери иштегендер уктагыла, эс алгыла деп бири-бирин басаңдатып турат да. Жаңы келгендерде күч бар, иштейм деген эме бар, жакшы мотивация бар. Өздөрүнүн ден соолугун 200 жылга жетпей эле отургузуп коет да. Бул жерде ден соолук чоң бизге фактор да, аны көбү түшүнбөй эле акча кызып иштеп кетишет. Трак айдайм деген кыргызстандыктарга сиздин кеңешиңиз анда? Трак Кыргызстанда туруп, бияка келип трак айдайм дегендерге негизи айдаса болот. Келип тилди үйрөнүп келип, азыр Трамптын жакшы бир программалары буюрса болгон атат. Ошол рабочий визаларды ачып, ушул жака келип, эгерде биздин компаниялар өнүгүп атат, ошолор жумуш ордун бере турган болсо, контракттар менен келип, эгер айдай турган болсо, сонун болот. Тилди үйрөнгүлө, жана өзүңөрдө мындай жакшы максат койгондо, ошол трак айдаганда эмне ошол акчаны эмнеге жумшайм деген мындай мотивация керек да. Мисалы кээ бири үй алам, тиги алам деп мындай машина алам деген кыска ойлуулук мотивациялар болуп калат да. Бул трактын бир минусу, мен айтып бардык тракист болом дегендерге айтып кетчү нерсе. Тракта киши деградация болот. Мен мисалы бир эмес 2 дипломдуу киши катары тракка чыгып түшө албай жүрөм. 7 жылдан жүзү болду. Трактан түшөм дейм, баягы көнүп калат. Адам жалкоолук, бул жалкоонун жумушу негизичи. Анткени адамда өнүгүү өсүү болбойт, билген нерсесин унутуп баштайт. Мен мисалы ошол дипломдорум бар, биякта өзүм экономистмин, международный бизнес управлениени окудум. Дагы өзүм Кыргыз улуттук университетинде тилчимин, синхронный переводчик биз англис тилинен. Анан ушуларды колдонойм дейм, бирок колдонгонго эч кандай мындай адамда мотивация болбой атат да. Анткени трак бизде
деградацияга кылып койду да. Отуруп калдык биз. Мурункудай күчтүү энергия жок. Жанагы оңой жумушка көнүп алдык, айдап коюп тыйын түшөт, ошо менен жашап ушундай. Ошого өнүп өсөм дегендер көбүнчөсү трактан түшүп кеткен. Аз тапса да ошолор башка бизнестерге кетти да. Кээ бирөө үй алып, стройка кыймылдай иштей турган. Анткени ден соолукту өлтүрөбүз жана билимибизди бул жерден жоготобуз да. Ошол эки чоң фактор көбүнчөсү тракистерди жоготуп салып атат да. Ошого ошону ойлонуп, чечинип, эгер ошого даярмын десеңиздер, анда тракка келиңиздер. Мен сунуштабайм тракты. Америкага биринчи келерде ошол бизге керекпи деген суроону берип көрүңүз. Керек болсо эмне максатта келесиз? Жана ошол максаттарды кылып бүткөндөн кийин сизде кайра кетүүгө мындай максат коюш керек. Анткени Америкада бул жутуп туруп адамдын баягы салтын, бүт биздин бала чакаларыбыздын башкача өсүп келатат да. Булар өздөрүнүн эмесин жоготуп келатат. Кыргызга тийиштүү, Кыргызга тийиштүү салт санааларды унутуп баратат. Анда адамдык биздики баары бир маданиятыбызды, тилибизди унутулуп баратат. Канчалык кыргыз бири бири менен жакын болбосун, бирок чөйрө эме өзгөртүп коет. Албетте. Ошондуктан мен жакынкы жылдары уже өзүмө ушундай максат койдум. Балдарыбыз такыр жок болуп кете элегинде Кыргызстанга кайтып, ошол жактан курсагыбыз аз тойсо дагы ошол жактан бактылуу жашоону кылсакпы деген пландарда буюрса ошону көздөп отурабыз. Негизи ушул Америкага келем деген жарандар макул келем деп өтө эле алдарына багыт коюп, максат койгон адамдар, жарандар болсо кандай даярданып келиш керек? Эгерде бул жакка келебиз дей турган болсо, биринчи моралдык жактан өздөрү бул башка маданиятка даярдыгын көрүш керек. Анткени башка чөйрө, башка эме мындай психологиялык жактан даяр болсо, ошол адам келип жаңы чөйрөгө батыраак адаптация болуп кетет да. Дагы бир суроо. Эми азыр бүгүнкү күндө Мексика тараптан келген кыргыздар, Кыргызстан эмес, негизи эле жалпы мигранттардын саны жоюлду десек болот. Ал жактан Трамптын буйруктары менен бүгүнкү күндө чек ара жабылып атат. Бирок ошол жактан өтүп келген кыргыздардын саны бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттарында өтө эле көп экен да. Алардын сиздер менен виза менен келгендердин айырмачылыктары эмнеде? Жумушка кирүүдө же болбосо кандай өзүнүн жашоосун Америкада алып жүрүүдө? Бул негизи могу Мексика границасы аябай эле бул негизи мурун Американын бир аз болгон статусун ылдыйлатып салды да. Анткени көптөгөн жактан кылмышкерлер кирди, эч кандай жашоосунда карьера кылып көрбөгөн адамдар кирди, тил эмес жөнөкөй бир эме мындай маданиятты өзү адам ар жагынан болот го, ошону түшүнбөгөн адамдар келип Американын статусу ылдый болуп, өздөрү да байкашты. Жолдо мисалы машина айдап баратса солидарность жок, ар кандай айдайт, айдай албаган адамдар чыгып айдайт. Ошол сыяктуу эмени бул мамлекетте байкады, уровень эмеси түштү. Ошол мен виза менен келгендер менен салыштырганда ал жактан мондой тим эле фильтрден өткөрүп, сен каякта иштедиң, чын эле кайра обратно кайтып кеткенге жанагы эме кылат да, булар текшерет баардыгын. Текшерип, аябай бир кылдат эмелерин калтырбай текшеришет. Мындайча айтканда, каймактарын виза менен киргизет дагы, Мексика аркылуу бул жактан мындай фильтри жок кирип келди дагы. Азыр өздөрүнө аябай чоң эме болуп атат. Мен бүт барын деп айтпайм, анткени арасында жакшы, чындыгында күчтүү адамдар келди. Драгоз биздики бир бөлмөлүү, мындайча айтканда, санузелі жок квартирада. Бул жерде рабочий столубуз болсо баягы, бул жак, ондан ары ушу жатаканабыз. Бул жакта бизде деген 2 киши жатчу бөлмө, мындайча айтканда, кээде жаныбызда напарник болуп калат, ал жатат. Анан мындай микроволновка, кээде мен бул жерге кагаздарымды принтерге коюп койгом. Кээде кагаздарыбызды чыгарганга туура келет, жанагы накладнойлорду.
Бул жерде холодильник анан мунун ичинде тамактарды салып коебуз, анан тамак жасап жейбиз. Бул жагы болсо ошол кухняга болгон азык түлүктөр, ошол туз, сковородка, ошол. Өзүңүздөр тамак жейсиңиз? Өзүбүз тамак жасап, бул жерден отуруп, мындай бир кишилик отуруп жечүү жерибиз бар. Сизге окшоп коноктор келип калса, шак бул жерден жанагындай эми Аладдиндин ковёру чыгат, мындай болуп отуруп, экөөбүз чогуу тамак отуруп жей беребиз да. Ушундай. Мен бул жерде 50ден ашуун кыргыз жигиттерде, бир эле кыргыз эмес, көбү эле башка улутта араб, орус, досторубуздун, тааныштардын компанияларына жардам берип, көп кишини үйрөттүк ушул жерде. 2 жумалык, кээ бирөө менен эң максимально 3 айга чейин алып жүргөн балдар болду. Үйрөнгөнүнө жараша. Ошолорду алып үйрөтүп, көбүнчөсү мен Инстаграмда жана подписчиктерим болуп, ошолорго лайфхактар менен бөлүшкөн үчүн алар түз эле жазат. Айке, жаңы келдим, таанышым жок, үйрөтүңүз. Жана Алла ыраазычылыгы үчүн деп эле алып чыгып, эчтеке тыйын деле албай, жаныбызда үйрөтүп, айдатып, анткени үйрөнчүккө айдаткан оор, анткени тетик кымбат бузулсачы. Анысына карабай үйрөтүп, байлаганда кандай, биздики меники жанагындай шаланда деп коет, арта ачык трейлер, алар байланып бүт могу водительдин мойнуна илинет да. Жүктү коёру менен биздин мойнунда. Аны жеткиргенге чейин биз байлап, аны деген бүт жагынан карап, ар 5 секунд сайын көзүбүз эмеден үзүлбөйт да, терезеден айдап барат да. Бул эми ошого рискине жараша бир аз жакшыраак төлөнөт, чем закрытый драйвен деп коет, или рифер деп коет, аларга караганда биздики мондой неси ответственность көбүрөөк болгондуктан жакшыраак төлөнөт да. Сизди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө каалоо, тилек болсо кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу кыргыз элим, биз деген ушул жүрөгүбүз баары бир кыргыз экен, Кыргызстан деп согот, канча жыл сыртта жүрбөсөк да өзүбүздүн кыргыз экенибизге мындай суктанып, кыргыздар менен сүйлөшүп, ушундай сыртка чыкканда Кыргызстанды баркын билишет көбү. Кыргызстандын ичинде жүргөндө чыкмайынча билбейт да кыргыздын кыргыз экенин. Ошол баардык кыргыздарга айта кетмекмин, улутубузду жана тилибизди сактап, балдарыбызга маданиятыбызды жана стереотип бар, кыргызбайский болуп калыптыр. Ошондой кылбай, наоборот, кыргыз дегенде улуурак деңгээлин мындай өзүбүз оңдобосок, биз оңдобосо эч ким оңдобойт да. Айтайын дегеним ошо балдарыбызга о кыргызбыз деген мындай сыймыктанып айта ала тургандай деңгээлдеги ушул улутту көрсөтөлү. Баардыгыбызга иштеген иштерибизге ийгиликтер болсун. Америкага келебиз дегендер болсо, баарыңыздарга ошол ийгилик, эмне максатта келебиз дегендер болсо, баарыңыздарга ошол максатыңыздарга жетишиңиздерге тилектешпиз.